Мамлекет башчысы бул жолку мамлекеттик сыйлыктар менен наамдар эң алды менен мугалимдерге, дарыгерлерге, маданият өкүлдөрүнө, аскер кызматкерлерине, айыл чарбасы менен энергетика адистерине, шаардын тазалыгына кам көргөн карапайым жумушчуларга, коомду жакшыртууга салым кошкон, адал эмгектенген кесипкөйгө берилгенин белгиледи. Эң алды менен мугалимдин айтканы санат, учканга канат экенин эске алганыбызда, бүгүнкүдөй бир жагынан пандемияга айланган коронавирус илдети өкүм сүрүп турган чакта, экинчи жагынан экономикалык абалдан улам төккөн мээнетине жараша эмгеги бааланып, татыктуу маяна ала албай турган маалда, үчүнчүдөн улам жаңы муундун көз карашы өзгөрүп, аларга билим берүү ыкмалары, окуу куралдары, окуу материалдары шайкеш келбей жаткан учурда, кыскача айтканда, бул тармактын кескин реформасы талап кылынып жаткан заманда келечек муундарга татыктуу тарбия менен терең билим берүүнүн түйшүгүн тартып, алдыга коюлган максаттарга жетүүгө бар күчүн, кубатын, бүт өмүрүн арнаган мугалимдерибиздин эмгеги ополтоодо экенин эч ким тана албас. Аты аталса куту сүйүнөт дегендей, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгына татып олтурган Өмүрзак Мамаюсупов, Халима Ашырбаева, Маша Чыныбаева сындуу эже агайларыбыздын ысымдарын атасам, алардан таалим тарбия алган канча муун өкүлдөрү, канча мектеп бүтүрүүчүлөрү кубанычы койнуна батпай, маңдайлары жарыла сүйүнүп турары анык. Ал эми колунун эми өтүп, жараткандын амири менен шыпасын тийгизип келген ден соолук сакчыларынын түмөн түйшүк эмгегин кимдер гана баалабайт. Аларга чын жүрөктөн чыккан ыраазычылык сөздөрдүн айтпаган жан болбосо керек. Айрыкча ак калачандарыбыздын кадыр баркы дүйнөнү тооруган коронавирус илдетине каршы күрөшүп жатканда айрыкча билинди. Катарында Иванюк Людмила Владимировна, Касиятхан Бекибаева, Канышай Осмонова, Айчүрөк Жумалиева жана башкалардан турган жоон топ дарыгерлердин, врачтардын сыйланып жатышы айтылган сөздөрдүн далили.